Танышып калып, ошол жерден үйлөнгөн, ошол жерде болду. Балалуу болушту. Эме баягы турмуш жолун ошол жерден башташты да, мындай үй бүлө куруп. Андан кийин атам Кара Сууда Папанда иштеди. Ал жерде да болду. Ал жерде да байкем төрөлдү. Ошто иштеди. Андан кийин Чоң Алайда иштеди. Чоң Алайда иштеп, ал жерден кийин Чоң Алайдан кийин Тянь-Шанга келди. Тянь-Шанга келгенде Кочкордо иштеди, Чолпон совхозунда. Андан кийин Төлөк совхозунда иштеди. Ал жерден эки байкем төрөлдү. Бирөөнүн атын Кочкор койду, бирөөнүн атын Төлөк койду. Аттары ошондой да. Андан кийин Төлөктөн кийин барып тиги эмеге Тоңдо иштеди. Тоң районунда иштеди. Тоң районунда 2 жыл иштеди. Андан кийин Тоң районунан кийин бул эмеге Таласка барып, Таласта Жоон Төбөдө совхоздо эме болду, иштеди. Анан ал совхоздо иштегенде дагы бир эжекем төрөлдү. Анын аты Таласкүл болчу. Биз 11 бир тууганбыз. Бир эле апаңыз? Бир ападан бир. Анан ошентип кыдырып келгени, атамдын кыдырып келгени ошондо 16 жыл кыдырып иштешти да. Ал учурда азыр мисалы азыркы шартта жанагы түштүк түндүктөн эмеле жетекчилерди которуштурабыз, мындай ротация кылабыз деп эмени ошол мурда болгон эме да. Анткени бияктагылардын баары тең ошо түштүккө барып иштеп эметкен. Менин атам ошондой эме болгон. Анан 1964-жылы ушул жерге келет атам. Ушул жерге жергенде бул жерде эме төш эме Бөөрүлү деген айыл, а бул совхоз болчу, Белогорский деген. Ушул совхозго келип, бул Бөөрүлүдө келип, ушул совхоздо ушул жердин участканын жетекчиси болгон. Анан мен ушул жерде төрөлгөм. Ушул жерде төрөлгөндөн кийин анан ушул Кыргызстандын 7 областын баарын тең күрөө кыдырып иштеп келип, анан элиме келип төрөлгөн балам деп анан Элкинбек койгон да. Менин бул жерге ар дайым азыр мен аркы бул тоонун ар жагында аркы өрөөнүндө турам, атамдын өзүнүн туулган жери. Баягы бияка чүйгө келип туруп калганда ушул жер болчу. Бияка келгенде дайыма толкунданам да, өзүмдүн туулган жерим. Кимдик каным тамган жер. Анан кийин баягы атымды да ушинтип элге келди деп Элкинбек койгон. Анан бардык жерге барганда таанышканда атыңыз ким dedi? Элкинбек десем, Эркин деп коюшат да. Анан ошол бойдон Эркин болуп калгам да. Анан ушул бул өрөөн мен үчүн абдан мындай жүрөккө жакын, өзүм мындай төрөлгөн жерим деп бул жана аксакал айтпадыбы? Ошол жака барганда дагы ошол Алтай биздин жер экен. Ошонун топурагы биздин топурак деген кандай бир сезим пайда болду деп атпайбы? Мындай эмесинде, фитрасында, жүрөгүндө кандай бир сезим болду. Ушул жер биздин жер экен, ата бабалар жүргөн жер экен деп кандай бир толкундануу сезимдер болуп, анан ошонун топурагын алып келип атпайбы? Анан мен дагы ойлойм, ушу бияка келгенде мен дагы ушул жерге төрөлгөн элем деп, ушундай бир толкундануу, бир сезимдер пайда болот да. Анан эми азыр мына бүгүнкү болуп аткан иш чара боюнча мына ким Абдулахат да кичине айтып кетти. 19-жылы Мухтар мага жумушка келди. Мухтар менен мурда бала кезекте баягы студенттик учурда дагы мындай таанышыбыз бар болчу. Андан кийин чыгармачылыгы менен жүргөндө дагы мындай жакшы бир мамиледе болчубуз. Анан 19-жылы келди, жанагындай 24-чү ватманды алып алыптыр, мындай ороп алган экен. Анан досум бир ишим бар эле дейт. Кел деп экөөбүз анан эмесек, анан ватманды мындай ачып эмеге койду. Ватманды койсо ошо бозүй кыргыздын айылын тарткан да. Тоону тарткан, суу өрөндү тартат. Биздин кыргыздын мындай эле көз алдында элестеткенде Кыргызстан десе биз биринчи эле тоону, ала тоону элестетебиз. Арча кайың, ала тоо, баягы жылкылар турат. Анан кийин суу, анан суунун жанында бозүй турат. Бозүйдүн жанында жанатан бери бул эки байкем айткан аял киши болот да. Элечеги же элечеги жок казандын боюнда турган болот да. Биздин элесибизди ошолдой кылат. Анан ат байланып турат. Анан ошондой кылып сүрөттү тартып алыптыр. Бир 10 чакты бозүй, анан кийин балдар ойноп, биякта баягы мына биздин тегеме балдар ойногон оюндарды эметип коюптур. Бу жерде ордо ойноп атат, биякта тогуз коргоол ойноп атат, биякта күрөшүп атат, аркан тартып атат. Анан ошондой бир мындай эмени кылып коюптур да. Лагерь деп. Анан айтты, досум, ушундай бир этно көчмөндөр балдары деп лагерь кылышыбыз керек деди да.
Жакшы болот эмне десем айтты. Бүгүнкү күндө бизде мына мен Бишкекте жашап атпаймын дейт. Бишкекте биздин балдарыбыз кыргыз тилин унутуп койду деди. Баары эле орусча сүйлөп калды дейт. Мен өзүмдүн эмелерим, балдарым эмелер деле мындай чыкса эле орусчанын баары тең орусча тарбия болуп калды дейт. Кыргызча тарбиядан алыстап калды дейт. Кыргыздын каада салтына да мындай көнө албай атат. Ушу балдарды бир мындай өзүнчө тарбиялашыбыз керек деди да. Тарбиялап ушундай бир эмени баштабасак болбой калды. Биздин кийинки муунга бир жакшы нерсени сөзүбүз менен эмес, ишибиз менен, амалыбыз менен, ишибиз менен кылалы деди. Анан мен айттым, Муктар, бул ишиң абдан жакшы дедим. Муну мен колдойм. Мындай ишти башташ керек. Бул ишке мындай чындыгында эметсе шымаланып киришиш керек дедим. Жөн эле сөз болсо эртең эле унутулуп калат. Дагы бир долбоор болуп калат. Дагы бир жакшы ой кыял болуп калат. Десем Муктар айтты, "Жок, мен бул ишти баштайм, аягына чейин барам" деди. Жакшы болот дедим. Анда как раз ошо жума күнү болчу. Жумадан кийин, түштөн кийин. Аны айттым, анда сен дүйшөмбү күнү кел. Мен ушул жерге баарын чакырайын, ошол жерден баягы талкуулайбыз дедим. Анан Аламидин районунун, эми шаарга жакында, Аламидин районунун 5 айыл өкмөтүн чакырдым. Байты, Коштөбө, Арашан, Көкжар, анан аркы эме. Анда чоң болчусуз, кызматыңызды айтып койсоңуз. Анда мен областта 1-чи зам губернатор. Ошону айтып коюңуз. Анан тиги эме Кой Таштын. Анан айыл өкмөттөрү менен кошо тиги жайыт комитеттерин чакырдым. Анан райондун жетекчилерин чакырдым. Ошо менен анан тиги сүйлөшкөн саатта Муктар келди. Муктар келип, Муктарды тааныштырып баарына. Анан кийин Муктарга ушундай сөз бердим. Ошону баягы мындайча айтканда презентация кылды проектисин. Проектисин презентация кылды, баарына жакты, бирок баары мындай көзлөрүнөн билинет да адамдын. Көзлөрүндө жалын жок да, жакшы кабыл алды, бирок мындай демилгеси ичинде болгондой болгон жок. Анан мен баарына айттым, ушул идеяны, ушул лагерди, ушул долбоорду колдоп чыксаңар, силер ушул эменин көч башында болосуңар. Бунун келечеги болот, келечегинде кийин айтасыңар, ушуну менден башталды эле, мен баштап алдым деп мындай көкүрөгүңөргө мындай толук айтып даңктанасыңар. Ушунун демилгени алгыла дагы жардам бергиле дедим. Бир жума ошол жерден жер таап бергиле. 50 сотук сурады ким? Муктар. Мен айттым, Муктар, 50 сотук кичинекей болуп калат, келечегин карайлы, 1 гектар жер дедим. Анан айыл өкмөттөрүн баарын айттым, мынакей Аларчанын ичи толду дедим. Аламидин ичи толду, ал жерде баары эмне? Бүт баары тең эле жанагындай бизнес, арак ичкен, эме ичкен, эс алган дагы башка жайлар. Анан жакшы кылмыштар бар. Бирок муну колдоп бир жер таап бергиле. Алгыла дедим, эметип бердим. Анан ошо мен 19-жыл болчу, как раз 19-жылда анан биринчи эмени бул Кашка суудан баштады. Кичинекей жерден. Кичинекей жерден баштап, ал жерде кичине эмесин ала алган жок, бирок иш башталды.